Assalamu alaikum dostlar. Eğer sizler bir kartinka же bir tabarыңыздын üstüne tekst жазып жазгыңыз келсе, анда Snapseed, PicsArt же Instagram'ın өзүнөн жазсаңыз болот. Мына биринчи Snapseed'ten көрсөтөйүн. Snapseed'ге киргенде ушундай ачылат. Плюсту басасыздар. Плюсту басканда бир могул жерден картинка дегенди алып аласыздар. Каалаган папкаңыздарга киресиздер. Ошол жерден бир сүрөт аласыздар. Мисалы мен өзүмдүн товарымды алып коеюн. Инструмент дегенге киресиздер. Бул жерде инструмент. Анан мындай жазылса, текст ылдый көтөрсөздөр, текст деп турат. Ушул жерге кирип жазасыздар. Баасы 2 жолу бассаңыздар, анан бул жерди өчүрүп коесуздар. 2 жолу басасыздар, текстке жаз деп чыгат, мындай болуп. Анан баасын жазасыздар. 1500 сом. Бул лампа. Же да 2 жолу басасыздар, да оңдолот. Мисалы сом деп толуктап койсом, мына. Эми муну кичирейтип койсо болот, мынтип кармап туруп эле ылдыйга. Анан эми мунун фигурасын өзгөртсөк болот. Бул жерден өзгөртөбүз. Ой, бул жерден. Бул жерден өңү, мына өзгөрүп атат өңү. Бул жерден болсо мындай. Прозрачность. Өңү аябай мындай прозрачность болот да, өчүп бар болуп. Бул жерден болсо фигура мындай кылса болот, мындай. Жана мындайлар бар. Сөз жазганга жакшы да буларчы. Мисалы муну түзөп койсом, жакшы көрүнөт да. Ар түрдүү да. Ушул да жакшы көрүнөт экен. Сиз сурап аткан мына ушул болуш керек, мына ушундайды кантип жазса болот дедиңиз болуш керек. Мына түрү көп. Ушун деле жакшы көрүнөт экен. Ушундай кылып жазып бересиздер өзүңүздөр. Болду. Сохранить этип коесуздар. Бул жерде галочканы басып, өңү жакса, өңүн да тандап коесуздар. Болду. Анан бул жерден бул экспорт деген жер турат го, ошону басасыздар. Сохранить. Болду, сохранить этилип калды. Андан тышкары бул жакта толтура инструменттери бар. Мисалы беттеги тактарды кетирип коет, эффект берет. Көп да бул жакта, эгер кааласыздар, өзүнчө видео кылып берем. Анан экинчи текстти PicsArt'тан жазабыз. PicsArt'тан мисалы плюсту басып кирдим PicsArt'ка. Анан бул эле фотону алайын. Эми буга текст дегенге киребиз. Текст дегенге кирип 1500 сом. Ушундай кылып шрифттин өңүн бул жерден шрифт А деп турат го, ошол жерден кандай шрифт болсун тандап алабыз. Мисалы ушул жакта ушуну коесуздар. Мынакей. Ушундай база жазылды. Тексттерди да ушинтип жазып койсо болот. Анан мындай сыртына контур берип, көлөкө түшүрүп койсок болот. Анан мындай кылып кичине өйдөөлдү кылып чоюп койсо болот. Изгип. Анан артына жакшы көрүнүш үчүн стикер, краскаларды алып туруп коюп койсо болот. Толтура краска бар. Ошонун астына мына мынтип туруп, үстүнө могул жердеги алып келип, вниз кылып койсоз, мына неме көрүнүп калат. Мына ушундай стикерлерди алып коебуз. Анан сохранить этебиз. Мынакей. Сохранить болуп калды. Эми Instagram'га киребиз. Instagram'га историяга киребиз. Плюсту басабыз, историясына белгилейбиз. Мисалы, могул сүрөттү алайын. Ой, жок. Мына
бул сүрөттү алайын. Бул жерге текст жазабыз. 1500 сом. Анан эми могул жактан үстүнө этебиз. Сурадыңыз го кантип жазат депчи мынакей. Анан бул жактан неме тандайбыз. Мына сиздики моуну сурадыңыз окшойт да, ушинтип кантип жазса болот депчи башка эле. Мына бул жакта толтура. Мына ушуну сурадыңыз окшойт. Анан өң берип коебуз бул жерден. Мына бул жерде турат го. Өң ак, кара, кызыл, сары. Мынакей. Анан буну каалаган жерге алып келип коебуз. Текстти узун текст болсо деле ушул жерге жазып беребиз. Мынакей А деген текстти алып эле өзүнчө да, мисалы ушундай алып койсо болот. Анан моуну басып койсо мынтип чыгат. Бирден чыкса мынакей. Өзүнчө ушинтип жазылып калат го мынтип. Мынакей. Эгер текст жайдан чыксын десеңиз, шуну басып коесуз моуну. Мынакей. Буну үстүнөн өтүп койсо болот. Өң бересиздер, каалаган өңдү. Бул жерден немеден каалаган могу пипетка аркылуу каалаган өңдү алып алсак болот. Мисалы столдун үстүнө окшоштуруп мынакей. Болду да. Текст боюнча бүттү окшойт. Буну сохранить этип аласыздар айткандай. Буну бул жерде сохранить кылып койсоңуздар болот. Анан жанагы лентага чыгарасыздар. Болду, бүттү. Видео сохранить этип калды. Видео болуп калат экен да, бул кыймылдатып койсок.